Кыргыз элинде байыртадан эле устакан бөлүштүрүүгө чоң маани берилип келет. Бир эле туура эмес тартылган устакан эки уруунун мамилесине доо кетирип, табакташ адамды душманга айлантып да жибериши мүмкүн. Меймандарга тартылчу устакандардын тартуу ирети. Биринчи, жамбаш 2 даана болот. Меймандардын аксакалына тартылат. Эркекке да, аялга да тартса болот. Экинчи, коймулчак 1 даана куйруктуу койдо болот жана аялдардын улуусуна тартылат. Эркек кишиге тартканга болбойт. Үчүнчү, жото жилик 2 даана. Улуктугу жагынан экинчи турган мейманга аял эркектебей тартылат. Төртүнчү, кашка жилик 2 даана. Улуктугу жагынан үчүнчү устукан аялга да эркекке да тартылат. Бешинчи, кар жилик 2 даана. Улуктугу жагынан 4-чү турат. Эркек кишиге гана тартылчу устукан. Алтынчы, даалы 2 даана. Кашка жиликтен кийинки турган устукан аял эркекке тең тартыла берет. Жетинчи, бел аркалар, канаттуу аркалар аял эркек меймандарга тартылат. Сегизинчи, карчыганын кабыргалары кичүү меймандарга же башка устуканга кошумча тартылышы мүмкүн. Тогузунчу, сый устукандар менен бир казанда пышкан ичеги карын, кара кабырга, шыйрак жана башка оокат кылып жүргөн келин-кесекке, бала-чакага өзүнчө тартылат. Күң жилик келиндерге көп учурда кичүүсүнө берилчү устукан. Эркек жебейт. 10-чу, башты күйөө балага тартпайт. Карчыганын кабыргасы кар жилик же кашка жилик менен кошо тартса болот. Көпчүлүк аймактарда баш жаштарга тиешелүү устукан. Кээ бир аймактарда улуу аксакалдарга тартылат. Сый конокто тартылбай турган устакандар: кара кабыргалар, күң жилик, жетим омурткалар, моюн омурткалары, төш, ичеги карын, өпкө жүрөгү жана шыйрактар.